жердин назначениясы айыл чарба багытында болгон үчүн снос кылабыз деп атыптыр. Бирок кайра эле Минсельхоз өзлөрү бул жерлер айыл чарбачылыкка жарабайт деген токтом чыгарып берген экен. Ошондо кайсы орган бири-бирине каршы чыгып калды, бул түшүнүксүз. Участокторду алып атканда столбалар газ келип, бул жак трансформацияга берилет деген баягындай аргументтер менен участокторду саткан экен. Эң күлкүлүүсү ошо МТУнун кызматкерлери келип, ар бир участокко номерлерди бериптир. Алар ошондой эле свет, ушундай коммуналдык кызматтарды төлөшкөн экен. Андан кийин бул жер болсо Сокулуктан Бишкекке, Ленин районуна өтүп кетиптир. Алар дагы келип нумерация берип жүргөндө эч кимиси стройкаңарды токтоткула, бул жер мыйзамсыз жер, кийин сноско кетет деген эч кандай эскертүүнү бербептир. Мен этүсү сатып алдык. Кече снос деп келиптир бул жака. 3-октябрда снос деп келгенде сносто жазылып турат: захват алынган жерлер деп. Биз захват кылып алган эмеспиз. Карап көрсөңөр болот. Бизде видео тастыктоолор дагы бар. Жерди саткан адам өзү да тастыктап айтып берип атат. Мен жерди саткам, булардан акчаны алганмын деп. Биз ошол алгандан кийин бизге номерациялар чыгып атат, свет берилип атат. Номерация чыкпаса, свет берилмесе, биз деле үй салмак эмеспиз да. Участокты 2021-ге чейин алынган, бирок участокты алганга чейин мээнет кылып участоктун акчасын чогултасың. Участокты алдың, алгандан кийин үй салганга акчаң жок болсо кайра кетесиң да миграциялап ушинтип үйүбүздүн акчасын топтоп келип эми 21ден өтүп кетип атат. Биз ушул балдарыбызга арнап салган үйдү өзүбүзгө өткөзүп берип койсун. Биз мындан артык эч нерсе суранбайбыз. Болбосо келип жеринен көрсүн, ким болсо дагы. Ушул кызылдар эле экен, Кызылдар. Бул эскертмеде негизи бул жакта база алды деп берип турат да, база алган жер эмес, ар бирибиз 2019-жылы сатып алганбыз бул жактан караны акчага. Эми бул жакта генплан утверждение болгондон кийин салдык тамдарды да баарыбыз. Ошо сатып алгандарыңыздар тастыктаган бир документтериңер барбы? Тастыктаган документибиз бар, ушул жакта мына расписание, мына генплан утверждение көргөзүп турат да бул жакта бизге. Минсельхоздагы бул жерди айыл чарбага жарабайт деген кортунду берген бизге, ошон үчүн дагы алганбыз дедиңер да. Кортундун негизинде мына документтерибиз бар да, колубузда. Документтин негизинде утверждение токтомой бар. Павловка 419 дейт. Бул жакта ошо айыл чарбага жарабайт деген экен, Жарабайт да. 2019-жылы ушул жерди Жолдош Меков сатып алганбыз. Документальный генпланы чыккан деп аткандан сатып алганбыз. Менин өзүмдүн 3 балам бар. 2018-2019 барыбыз эле ошо эл катары алганбыз. Каражат топтоп 21-жылга чейин үй курганга жетишпей алганбыз. Захват кылып алган эмеспиз. Мээнетибиз менен сатып алганбыз. Мээнет кылып ушундай үйлөрдү салдык, аракет кылып өзүбүз. Эч кимден жардам сураган жокпуз. Мамлекеттен эч кандай жардам сураган жокпуз. Бул жерди 2019-жылы сатып алгам. Москвадан келип сатып алып, 2021 Сокулук келип номер берген. Текшерип, тактап номер берип кетишкен. Анан кийин куйгам, 2021ден кийин куюлуп калды бул. Анан Ленинский райондон келди. Ленинский районго өтүп калдык. Ленинский райондон өтүп калгандан кийин Ленинский райондон келип башка номер берип кетти. Сокулуктукун жокко чыгарып, Ленинский район номер берип кетти дагы. Бир нече убакыттан кийин кайра келип, точно ошол берген үйдө номерлерди кайра тактап текшерип кетишти. Кетишкенден кийин эми кайра келип бул жерлерди снос деп атат. Эгер бул жерлер снос боло турганын ошондо билген деле Ленинский район келген деле айтпайт беле, салбагыла, куйбагыла. Бул жерлерге болбойт салган деп айтса биз башка аракет кылмакпыз. Акчасы барлар 21-жылга чейин салып баары тең жетишип кирип кетишти, документтерин алды. Эми акчасы жок биздей болгондор фундамент куйган бойдон үй тургуза албай калып калдык. Президент Садыр Нуркожаевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биз ушул жаңы конуштун тургундары Кудай берген силерге кайрылуу жасап атабыз. Кыргыз эли кандай жашаш керек эми, кыйналып акча табып келип ушундай үй салайын деп аракет кылып аткандан кийин эми силерден башка ишенер эч ким жок. 2019-жылы араң канча жылдап жүрүп тапкан акчабызды ушуга сарптап жер алсак, эми монтип туруп документтерин, китептерин документтештирип беребиз дегенден кийин кайра наоборот баарыныкын документальный өз ак пешенеттери менен тапкан акчаларына сатып алган жерлерин кайра снос кылып алабыз деп атат. 2009-дан бери ошо үй салам деп жүрген аялым өлүп калды, балам өтүп кетти. 3 небереми келин менен жери жок квартиралар ошол көчөдө калдык. Жерден
Балдарыбыз менен азыр кайсыл жакка барабыз? Бул үйдү бузуп салсаңыздар. Мына 3 кошуна бир эле жылда алып атабыз жерди. Бирок эми тилекке каршы эми бул кишилерге деле немебиз жок. Бул кишилердин өздөрүнүн каражаты, өздөрүнүн салымы ошол үй салганга жетишкендиктен булар эми салды, кызыл китеп алды. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта калып отурат. Анан эми ушул жерди эмнегедир кичине кечеңдеп, баягы кечирээк пустой кылынып калдың дедиби, снос дегендей бир шарт коюп атышат. Эми өзүңүздөр баа бериңиздер, эми тегерек четин баарын кошуналарыбыз үй салып документтештирип бүтүп атат. Эми ушул жерди сноска алып бошотуунун кандай бир кажети бар? Же ушул жеринен келип жада калса текшерип деле бир көрсөңүздөр болот. Себеби дегенде бул жерде эч кандай бир басып алуу болгон эмес. Мына бул жерде керек болсо биз жаңы келип атканда карагайлар, светтери, линиялары тартылып, жолдор түшүп, керек болсо Арап өлкөсү менен жанагы Катар келишим түзүп ошол фонд менен суу дагы чыккан мына бул көчөлөрдө. Андан кийин ушул көчөлөрүбүзгө, айылыбызга газ кирди. Эч кандай мына жерде турган элдин бир да бир жерди басып алганына эч кандай бир шегибиз да, күмөнүбүз да жок. Себеби биз натуральный чыныгы акчабыз менен, ак эмгегибиз менен сатып алганбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, биз кичинекей кайрылуубузду жасадык. Эми ушул кайрылуу сиздерге терең жетет деген үмүтүбүз чоң. Мына бул 439 контурдун атынан, жалпы Кудай берген Поло Чидес жаңы конуштун атынан, мына бул турган элдин атынан жалпы биз сиздерден суранабыз. Жылга чейин ушул участокты ушул ээси алган. Бул деле ошол убакта алган. Бул үйдөгү арттагы үйлөрдүн баары алган. Бирөөсүнүн акчасы болуп үйүн эрте салып чечип калгандар 2021ге чейин өзүнүн документтерин алып калды. 2021ден кийин акчасы жетпей салгандардын үйү болсо бүгүнкү күндө сноско кетет деген эскертүү келди.